Күн системасы бул планетардуу система. Күн борбордук жылдыз ролун аткарат же күн ролун. Калгандары космостук заттар ролун аткарып күндө айланышат. Салам достор. Бул видео факт көптөгөн окурмандар күн системасындагы планеталар тууралуу видео факт киргизүүнү сунуш кылышкан эле. Ошого ким сунуштаган болсо, класс поделиться дагы өркүндөгүндө жардам бергиле. Анда кеттик. Күн системасында 8 планета бар. Ооба, 8 планета бар, 9 эмес. Кээ бир адамдар 9 планета деп аташып айтышат. Себеби дегенде алар күндү дагы планета деп эсептешет. Күн деги биздин космостук системанын эң чоң жылдызы болуп эсептелинет. Плутон болсо мурун планета болуп эсептелинген. Азыр болсо кодогой планеталардын арасына кошуп койгон. Меркурий планетасы илгерки Рим бат соода кудайы Меркурий атына коюшкан. Себеби Меркурий башка планеталардан бат жүрөт. Ал күндү жер суткасы менен эсептегенде 88 суткада айланат. Анын эч кандай спутниги жок. Андан тышкары өтө өткүр атмосферага ээ жана күнгө эң жакын планета. Айтарым жакындыгы 58 миллион километр. Венера планетасы сүйүүлөр кудайы Венера атына коюлуп, күн системасындагы экинчи планета. Венера жер менен ошоштук жактары бар. Мисалга, анын көлөмү жана тартылуу күчү бирдей. Бул планета жердегидей суулар, океандар болгон дешет. Канча дагы миллион жыл өтүп, күнгө жакындаганда катмарындагы бардык суулар, океандар парга айланып космоско учуп кеткен. Венера өтө тыгыз атмосферага ээ болуп, анын курамынын 96% көмүр кычкылтектен турат. Андан тышкары күн системасындагы эң ысык планета эсептелинет. Анын сырткы катмарындагы температура 462 градус Цельсий. Жер планетабыз күн системасында 3-чү. Жер сымал планеталар группасындагы эң чоң планета эсептелинет. Бул планета же планетабыз мындан 4,5 миллиард жыл мурун пайда болгон дешип божомол кылышат. Баарыбыз билгидей, жердин спутниги бул Ай. Эми жер тууралуу баарыбыз эле көп нерсени билебиз. Келгиле андан көрө кийинкиге өтөйүн. Марс планетасы күн системасында 4-чү орунда турат. Илгерки Рим согуш кудайы Марстын атына коюлган. Анын катмарындагы темир оксидтер бизге кызыл түстө көрүнгөндүктөн кызыл планета деп атайбыз. Марстын 2 спутниги бар: Демосом жана Фобосом. Юпитер планетасы күн системасындагы 5-чи жана эң чоң планета эсептелинет. Илгерки Рим чагылгандар кудайы Юпитер атына коюлган. Юпитер тууралуу илгертеден тарыхтарда, жомоктордо жазылып келген. Башка планеталарга салыштырмалуу анын көптөгөн спутниктери бар. Адамзатына белгилүү спутниктердин саны 67. Эң биринчи 4 спутнигин Галилео Галилей 1610-жылы ачкан. Ал спутниктердин аты Ио, Европа, Ганимед жана Каллисто. Сатурн күн системасындагы 6-чы, чоңдугу боюнча 2-чи орунда турган планета. Сатурндун тышкы катмар курамында сутек, гелий, аммиак, метан жана башка оор металдары бар. Бул планетадагы шамалдын ылдамдыгы орточо эсепте саатына 1800 км. Сатурнду курчаган шакекчеси муздар, чаң жана башка метан оор элементтерден турат. Бул планетанын 63 спутниги болуп, эң чоңу жана бизге белгилүүсү Титан. Негизи Титандын көлөмү Меркурийден чоң. Уран күн системасында 7-чи орунда турган планета. 1781-жылы Уильям Гершель тарабынан ачылган жана асман кудайы Уран атына коюлган. Анын 27 спутниги бар. Негизи эле бардык планеталарды европалыктар ачып, баарын эле илгерки миф же жомок кудайлардын атына коюшу бергенби кызык. Бир гана жер кудайдын атына коюлган эмес экени бул факт. Дальше кеттик. Нептун күн системасындагы акыркы жана күндөн эң алыс жайгашкан планетага да жетип келдик. Бул планетанын аты деңиздер кудайы Нептундун атына коюлган. Кызыгы Нептунду 1846-жылы телескоп же башка аппаратура жардамы менен эмес, жөнөкөй гана математика эсептөө менен атышкан. Билбейм кантип математика жардамы менен атышканын, бирок математика менен атышканы бул факт. Нептундун атмосферасынын курамы сутек, гелий жана азотта болушу мүмкүн. Бул планетада эң укмуштуу да шамал болуп, божомол менен саатына 2100 км. Атмосферасынын төмөн жагындагы аба ырайы 220 градус Цельсийге барат. Мына достор, өзүбүздүн күн системабыз тууралуу азбы көппү билип алдык. Дагы кийинки видео факттарда көрүшкөнчө.